Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Құрметті мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына осындай берекелі күнді атқарған барлық ибадаттарымызды, жұма намазымызды қабыл қылсын. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннама юваффас сабируна ажрахум биғайри хисаб. Бұл аяттың мәнісі Аллах Субханаху ва Тағала сабырдуларға бұл дүниеде қылған сабырдулықтары үшін ешбір есеп кітепсіз толық өзінің бағы соғыны береді дейді. Өзінің сыйлығын береді. Башқа бір аятта Аллах Субханаху ва Тағала ошол пайғамбарларға дағы сабырдулыққа бұйырып, фасбир иннал ақибата лил муттақин. Сен сабыр қылғын, чындығында сабырлықтың түгі саралтын дегендей, чындығы бағы тақуалардың ақырқы жиынтығы игіліктүү болады дейді. Себебі сабырдулықтағы бұл тақуалықтың ішіне кіреді. Алеми Бақара сүресінде Алла Тағала айтады: Я айюхаллазина аману стаину биссабри вассала. О имандылар, сілер Аллаху Субханаху ва Тағаладан намаз оқып, сабырдулық менен жардам сұрағылай. Эми жашоодо ар кандай окуялар болуп калышы мүмкүн, ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Мына ошол сыноолорго Алла Тағаладан намаз менен сабырдулық менен жардам сұрағылай дейт. Башқа бір аятында Алла Тағала айтады: Васбиру инналлаха маас сабирин. Сабырдуу болгула, Аллах Субханаху ва Тағала мына ошол сабырдуулар менен бирге дейт. Өзү жардам берет. Демек бүгүнкү баяныбыз сабырдуулук. Сабырдуулук эмне дегенде алымдар айтат экен: адамдын Аллах Субханаху ва Тағала буйрган буйруктарын сактоо. Алла Тағала тыйган нерселерден тыйылуу. Аллаху Субханаху ва Тағала берген нерселерди разы болуп кабыл алуу. Бирөө ооруп калышы мүмкүн, соодада ар кандай болушу мүмкүн, карыз болуп калышы мүмкүн, ар кандай сыноо болуп калышы мүмкүн. Мына ошол учурларда ошол Алла Тағаладан деп билип, ошону кайра Алла Тағаладан жардам сурап, ошого сабырдуулук кылуу экен. Демек Аллах Субханаху ва Тағала мусулманды өзүнүн берген сабырдуулугу менен жан дүйнөсүн кооз кылат экен. Иманын бекем кылат экен. Кудайга болгон ишеничин бекем кылат экен. Мына күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз өтүп кетип жатса, мөржан алдында бир аял ыйлап аткан дейт да. Кой эми сабыр кыл десе, не дейт ал? Эми такыбалуу бол, эми башка түшкөн нерсе сабыр кыл десе, эми сенин башыңа бул нерсе түшкөн жок, өзүңдүн жолуңдан кете бербейсиңби дейт. Макул деп пайгамбарыбыз кетет, кийин ал аялга айтышат экен: бул пайгамбар болчу дегенде пайгамбарыбызга келип кечирим сурайт экен. Сизди таанып алып турмун, кечирип коюңуз дегенде пайгамбарыбыз айткан экен: ас-сабру инда садматил ула. Баягы сабырдуулуктун дагы туу чокусу ошо адамдын башына ошо бир сыноо, кайгы түшкөн учурда сабырдуулук кылуу дейт да. Ошол учурда сабырдуулук кылган ошол шариятыбыздагы соопталат дейт. Бардыгы Алладан деп билип. Аллах Субханаху ва Тағала Құран Кәрімде айтады: "Ва ланаблуаннакум бишайин минал хауфи вал жу'i ва нақсим минал амвали вал анфуси вас самарат." Аллах Субханаху ва Тағала айтады: "Мен сынаймын силерди" дейт. Бинақсин минал амвал. Малыңарды аз кылып, коркунуч менен эгин болбой калышы мүмкүн, балки жакшы көргөн адамыңдын жанын алуу менен дейт. Мына ошол сыноолор. Ким ошол сыноолорго чыдаган болсо, ва баширис сабирин дейт. Демек сабырдууларга сүйүнчү дейт да. Ал сүйүнчү чындыгында
Бұл Алла Тааланын бейіші. Ошондуктан пайгамбарыбыз чыныгы ыймандуу мусулман адам өтө сабырдуулугу менен, кечиримдүүлүгү менен, кичипейилдиги менен жакшы бир даражага жеткендигин пайгамбарыбыз таң калып айтат да, ажабан дейт. Момун мусулман, яғни чыныгы ыймандуу адамдын абалы таң калыштуу дейт. Анткени мусулмандын бардык ишинде жакшылык бар дейт. Бирок бул нерсе, бул жакшылык бир гана мусулманга гана берилген. Себеби Алланын аятын окуп, ага амал кылат, пайгамбарыбыздын сөзүн аткарат, насаатын угат деп. Ин асабату саррау шакара. Караңыз, пайгамбарыбыз айтат, мусулманга бир сүйүнүчтүү кабар болсо, жакшы иши болсо, мусулман сөзсүз түрдө Алла Таалага шүгүр кылат дейт да. Аллага шүгүр дейт. Бардык Алладан Аллага шүгүр. Алла Тааланын берген ниматына шүгүр. Ден соолугуна шүгүр. Берген перзентине шүгүр. Мына бардык жактан шүгүр кылат дейт. Ошо шүгүрлүк мусулман үчүн өтө пайдалуу. Ваин асабату даррау сабар дейт. Эгер адамдын башына бир кыйынчылык, сыноо келип калса, ага сабырдуулук кылат. Сабырдуулук дагы мусулман үчүн пайдалуу дейт да. Ас-сабиру ва шакиру фил жанна. Сабыр кылгандагы Алла Таалага шүгүр айткандагы бейишке кирет экен да. Мына ушул нерсени биз дайыма карманышыбыз керек. Көпчүлүк учурда чындыгында биз сабырдуулук кылбай коебуз да. Бул жашоодо болуп атат. Бир маалыматты тактабай коебуз. Туура эмес угуп алабыз, туура эмес түшүнүп алабыз. Анан сабырдуулук жоктуктан көп туура эмес ишке барылып атат. Балки үй бүлө ажырап кетип атат. Талак сөзүн айтып берген канча болуп атат. Мамилесин бузган канча болуп атат. Кийин аныгын билгенден кийин анан өкүнүп калып атат. Ошондон биринчи маалымат такташыбыз керек. Бакы сабырдын түбү саралтын бекерден айтылган эмес. Эмне үчүн сабырдуулукка Алла Таала эсепсиз, китепсиз бейишке киргизип атат? Эсеп китеп кылынбайт экен. Алардын китептери да ачылбайт экен. Амалдары таразага да тартылбайт экен. Түз эле бейишке экен. Ошо сабырдуулугу үчүн. Ошондон багы сабырдуулук көп жамандыктын алдын алат. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма язалу ал-балау бил-му'мини вал-му'минати фи нафсихи ва валадихи ва малихи хатта ялқаллаха ва ма алейхи мин хатиатин." Эми бул дүйнөдө Аллах субхана ва таала мусулман аялды, эркекти сынай берет. Өзүндө сынайт, баласында сынайт, соодасында сынайт, мал мүлкүндө сынайт. Ошентип сынап отуруп, мусулман адам, аялдар, эркектер ошо сабыр кылып отуруп, эртең кыяматта Аллага жолукканда бир да катасы жок ыймандуу адам болуп жолугат дейт да. Бир да катаңыз жок жолуксаңыз, бул бейиш да. Ошон үчүн биз сабырдуулук болгонго аракет кылышыбыз керек. Ар бирибиз ошол нерсеге муктажбыз бул жашоодо. Ансыз жашоо мүмкүн эмес. Демек бул Алланын аяты, сөзү, буйругу, пайгамбарыбыздын бизге болгон насааты, буйругу десек болот. Ошону аткарганга аракет кылалы. Ар бир ишти жет өлчөп, бир кесип, андан кийин сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Андан кийин бир кадамга ташташыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна изамал жазаи ма изамал бала." Кыйынчылык, сыноо канчалык катуу болсо, сооп ошончолук көп болот дейт. Инна Аллаха иза хабба кавман ибталаху. Алла Таала бирөөнү же бир коомду жакшы көрсө, аны сынайт дейт. Фаман радия фалахур рида. Ким ошого разы болсо, Алла Тааланын разы болот. Ким ошого наразы болсо, Алла Тааланын карына калат дейт. Демек Алладан деп билишибиз керек. Бирок сөзсүз түрдө сабырдуулук кылып, анын себептерин карманып, аракет кылган болсок, Аллах субхана ва таала артынан ийгиликти берет. Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иннал абда якуну лаху индаллахи манзила." Бир пенденин Алланын алдында өзүнүн орду болот экен. Манзила кадыр баркы орду. Бирок ал орунга ал адам амал менен жете албайт экен. Балки намаз, ороза менен да жете албайт экен. Фама язали япталихи. Аллах субхана ва таала ошол адамга сынооду берип отуруп, ошол орунга жеткирип коет экен да.
намаз, ораза, зекет менен жетпеген орынға Алла Таала жеткирип коет дейт. Башка мааниде айтат, башка риваятта ошол эле мааниде. Аллаху субхана ва таала бир адамга ошол орун берип коет, ага амалы менен жетпейт. Аллах субхана ва таала ал адамды денесинде оору же башка нерсе берип, же малында, же баласы менен сынап, ошого сабырдуулук кылып, мына ошол орунга Алла Таала жеткирет дейт. Бул эң жогорку Алланын алдындагы кадыр бартуу жерде. Бул деле бейиш деп эсептелинет. Абу Саидин ал-Худри айтат, пайгамбарыбыздан адамдар келип сурай берет эле дейт. Пайгамбардан сурады, пайгамбар берешен эле да. Берди, сураса бере берди дейт. Кийин пайгамбарыбыз мындай деп айтты дейт. Мен өзүмдө бар нерсени силерге бере беремин. Силерден эч нерсени аябаймын. Бирок ким ушул сураганды токтотуп, өзүнү таза кармап, аракет кылып, иштеп тапкан болсо, ошол өзү үчүн жакшы, Алланын жардамы болот дейт. Ваман ястагыны югнилlah. Ким өз алдынча иш кылып, Алладан сурап, өзүн үй бүлөсүн, ата-энесин багайын деп, же башкаларга да жардам берейин десе, Алла Таала өзү жардам берип коет, ал адам башкаларга муктаж болбой калат. Алладан башка. Ваман ятасаббар юсаббирхулlah. Ким сабырдуулук, чыныгы сабырдуулукту кармаса, Алла Таала сабырынын үстүнө сабыр берет. Аллаху субхана ва тааланын жакшылыктарынан, адамга берген жакшылыктардын ичинен эң кенени, жакшысы бул сабырдуулук дейт. Бардык ишибизде, бардык кыймыл аракетте, ал сөздө, мамиледе, соода сатыкта, барында. Сахихил Муслим жана Сахихил Бухари келген хадисте пайгамбар айтат: "Ма юсибул муслима мин насабин." Бул дагы эң бир жакшы, өтө пайдалуу, маанилүү хадистерден. Кайсы бир мусулман чарчаса дейт. Эмне кылып чарчайт? Үй бүлөсүн багам деп, коомго пайдам тийсин деп, балдарды жакшы тарбиялайын деп, ата-энесин жакшы багайын деп, эрте менен жакшы ниет менен жумушка кетип, кечинде келип чарчаса дейт. Вала васабин, же ооруп калса, вала хаммин ва хазан, же башына бир кайгы жана капачылык түшүп калса, же бирөөдөн зыян көрүп калса, же кичинекей бир тикенек дагы колуна же бутуна кирип кетсе, ошол деле бир аз болсо да оорутат да. Ошончолук, ошого да сабыр кылса. Кичинекей тикенектен жанакылар андан да сабырга муктаж нерсе да. Ошого да сабыр кылса деп атат. Каффараллаху биха хатаяху. Аллах субхана ва таала мына ошол нерсе менен анын бардык катачылыктарын кечирет дейт. Болгону ниетибиз туура болсун. Ошол шарият каалагандай таризде ошол шарттарды аткаралы. Жөнөкөй натыйжа. Эрте менен жакшы ниет менен чыгып кечке келсеңиз, Алла Таала бардык күнөөңүздү кечирет деген сөз. Себеби сен кечке чейин ошол үй бүлөнү багам деп жумуш кылып чарчап жүрөсүң да. Ал кандай жумуш болбосун, айырмасы жок. Алла Таала катачылыкты кечирип атат, эми ошону кайра дагы күнөө менен ал баракты булгап албашыбыз керек да. Анан алымдарыбыз айтат, сабырдуулуктун дагы бир канча түрү бар дейт да. Бир канча түрү бар дейт. Ошолордун алгачкысы бул ибадат кылганга дагы Алла Таала сабырдуулук бериш керек экен да. Ибадатка да сабырдуулук керек экен. Куран окуйм десең дагы ошол убакытка сабырдуулук керек. Намаз окуйм десең, ораза кармайм десең, мына ошол ибадат деп коебуз, таат. Мына ошолордун бардыгына сабырдуулук керек. Бул жерде Аллах субхана ва таала айтат: "Васбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум бил гадати вал ашiyyi юридуна важа." Бул пайгамбарга айтат. Сен ошо Алла Таала үчүн ибадат кылгандар менен чогуу болгон дейт. Ошолор менен чогуу болгонго сабыр кылгын дейт. Башка бир айта: "Вамур ахлака бис-салати вастабир алейха." Үй бүлөңдү намазга буйрур дагы, өзүң дагы ошолор менен сабырдуулук менен ибадат кылгын дейт. Ошондон алымдар айтат, чыныгы Аллага ибадат кылган адам бул сабыр кылууда 3 абалга дуушар болот дейт. Биринчи абалы бул ибадат кылганга чейин.
Кантип дегенде битасхихин нияти вал ихлас. Ниетти тууралоо менен. Ошого да сабыр керек экен да. Мындайча айтканда, кожо көрсүн үчүн болуп калбаш керек. Бирөөгө көрүнүш үчүн болуп калбаш керек. Бирөөгө текеберчилик, кемсинтүү үчүн болуп калбаш керек. Демек, ниетти ибадат кылуудан алдын оңдош керек. Амал кылып аткан учурда ошол кылып аткан амалынан капилетте калбаш керек. Аллаху акбар деп туруп, анан тетиги сооданы же бир башка ишти ойлоп кетпеш керек. Колдон келишинче ошол ибадатта жан дүйнөсү менен, акыл пикири менен, жүрөгү менен болгонго аракет кылыш керек. Ибадат бүткөндөн кийин ошол жанагындай кожо көрсүн же бирөөгө көрүнүүдөн сактаныш керек дейт да. Ушул нерселерге дагы адамга сабырдуулук, Алла Тааладан күч кубат, жакшы ниет, жакшы максат керек экен. Экинчиси ас-сабру алал маъсия дейт. Күнөө кылбай койгонго дагы сабырдуулук керек экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Эң жакшы Алла Тааланын арам кылган нерсесин таштаган адам бул Алла Таала тыйган нерсени таштаган." Мисалы, мурда пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага көчкөндө эң жакшы көчкөндөр деп айтканда, мына ошондой маанida айтып атат. Эми бул жердеги бизде маанавый мааниси дагы бар. Эң жакшы адам Алла Тааланын тыйган нерсесин таштаган адам. Алла Таала арам кылган нерсени таштаган адам экен. Эң жакшы жихад бул адамдын өзүнүн нафсы менен кылган жихад экен да. Ошондо пайгамбарыбыз айткан, жанагы казаттан келгенден кийин, мусулман эместер менен урушуп казаттан келгенден кийин пайгамбарыбыз раджана минал жихадил азгари илал жихадил акбари деген. Мааниси, биз кичинекей жихадтан эми чоң жихадка келдик деди. Бул адамдын өзүнүн нафсы менен жихад кылуусу экен. Өзүнүн нафсы менен күрөшүү экен. Өзүнүн акыл пикириндеги туура эмес нерселер менен күрөшүү экен. Ошондо пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Чыныгы мусулман ким десе, ал тили менен, ал колу менен башка бирөөгө зыян бербеген дейт. Ошондон өтө этият болуш керек. Айрыкча ушул нерсени мусулман адамга кылган болсо чоң күнөө болот. Сен билбей туруп эле айтып атасың. Жагдайды, абайлды түшүнбөй туруп эле бирөөдү кафырга чыгарып атасың. Капыр деп. Же ага наалат айтып атасың. Же аны башка нерсе менен кебирлерди тозоктун төрүнө өткөрүп коюп атасың. Ал укукту ким берди? Бир гана адамдын амалынын кабыл болгонун бул Алла Таала гана билет. Биз болгону шарттарын, эрежелерин жакшы ниет менен гана аткарып, ошо кабыл болсун деп дуа кылабыз, бата кылабыз. Мына ошондуктан бир нерсени билбей туруп айта берген да туура эмес болуп калат. Кимди капыр деген болсоң, ошол сөз чыгат дагы ошол адамга барат, капыр эмес болсо өзүңө кайтып келет. Кимге наалат айткан болсоң, ошол адамга барат, ал наалатка ылайыктуу болбосо өзүңө кайтып келет. Күнөө кылбаганга сабырдуулукка дагы төмөнкү нерселер керек экен да. Биринчиси, адам баласы өзүнүн ибадат кылып атканда дүйнөгө болгон нерсесин токтотуш керек экен да. Ошон баягы Аллаху акбар дегенде, такбируха тахрим дейт да. Аллаху акбар дегенде. Бул дүйнөнүн бардык азгырыгы, жыргалчылыгы нерсеси мага арам деген сөз да. Арам деген сөз. Жана ошого окшон арам нерселерден, арам жерлерден алыс болуш керек экен. Экинчиси, ошол арам деген нерселерди кылгандан өзүнү тыйыш керек. Жана ошол нерседен тооба менен кутулуш керек дейт. Андан кийинки түрлөрүнөн ал биз айттык, жанагы аятта айтылгандай, Аллах субханаху ва таала адамды кеде оруу менен сынайт. Кеде ар кандай нерсе менен сырайт. Ошондон могул жерде пайгамбарыбыз бир орууну зыярат кылып барганда чыныгы сабырдуулук менен чыдап атканын көрүптүр да пайгамбарыбыз. Анан ошондо сүйүнчүлөптүр. Сүйүнчү дептир. Баягы сабырдуулугун кылып ошол орууга чыдап жатканын көрүп, Алла Таала мындай деп айткан дейт экен.
пайгамбар бул хадисил кудусте келет. Бул оору бул менин бир жиберген сыноом дейт экен да. От дейт экен да, мындайча айтканда. Адамга температура чыганда кандай күйөсүн? Ошондой сыяктуу дейт. Усаллитуха аля абдил муъмин фид дуня. Бул нерсени ушул температура деп коелу баягы, ушуну мисал кылып. Бул нерсени менин өзүмдүн чыныгы мусулман кулума бул дүйнөдө беремин, кыяматта тозоктон куткаруу үчүн дейт. Мен эле ооруй беремби, мага эле температура чыга береби деген нерседен алыс болушубуз керек экен да. Сабыр кылып койсок, Алла Таала ошонун ордуна бизге бейиштен орун берет экен. Ошонун ордуна Алла Таала күнөө кечирет экен. Демек, сыноого биз ыйманыбыз менен чыдашыбыз керек. Пайгамбарыбызга бир аял келет. Ал аял талма оорусу бар экен. Баягы талмада жыгылып калат. Анан аял адам болгондуктан баягы жыгылып калганда кеде көйнөгү көтөрүлүп, ошондой болуп калам деп уялат экен да эми. Анан пайгамбарыбызга келип айтат экен: "Мага дуа кылыңыз, бата кылыңыз, мен ушул оорудан айыгайынчы" дейт экен да. Дегенде пайгамбарыбыз мынтип айтыптыр: "Иншейте сабарти ва лакил жанна." Кааласаң сабырдуу бол, Алла Таала ордуна бейиш берет. Ва инши даутуллаха ан юафи. Кааласаң бата дуа кыламын, Алла Таала шифаны берет деди. Ошондо ушул аял сабырдуулукту таңдаптыр да, бейишке кирейин деп. Ошондон башка бир хадисил кудусиде Алла Таала айтат: "Эгер мен бир кулумду, пендемдин эки көзүн алып, көзү азиз көрбөйт, алып койгон болсом, ошого сабырдуулук кылган болсо, анын ордуна мен кыяматта бейиш берем" дейт экен. Демек, бул сыноо. Ошол сыноого шарты сабырдуулук кылыш керек. Бир алымдар айткан экен: "Ас-сабру фин-наибати сa'бун, валакин фаватус-саваби асхабу." Маниси чындыгында кыйынчылыкка чыдоо, сабырды кылуу кыйын, бирок соопко жетпей калуу андан да кыйын деген. Себеби кыяматта биз мына ошол сооп менен гана эмне кылабыз? Аллах субханаху ва таала даярдап койгон бейишке кире алабыз. Ушул акыркы хадисибиз менен бүгүнкү баяныбызды токтотолу. Себеби сабырдуулук жөнүндө айта берсек көп. Пайгамбардын хадисинде келет: "Ясибуллахул мавазина яумал кыяма." Кыяматта барыбыз билебиз, тараза коюлат. Адамдын эсеп китеби ошол тараза менен өлчөнөт. "Фаюта би ахлис салати файвафуна уджурахум" дейт. Намаз окугандар алынып келинип, таразага тартылып, ошого жараша сооптору берилет. "Фаюта би ахлис садака." Садака бергендердин дагы садакалары өлчөнүп, ошого жараша сообун алат дейт. "Фаюта би ахлил бала." Эми бул дүйнөдө сыноо, аябай учурагандар, кыйынчылыкка учурагандар келет экен. "Фала юнсабу лахумул мизан." Аларга тараза да коюлбайт экен. "Вала юншару лахум диван." Алардын китептери да ачылбайт экен. "Исаббу лахумул ажру саббан." Алардын үстүнө нөшөрлөп сооптор куюлат дейт. Алар кимдер десе, ошол сабырдуулар экен. Сабырдуулар экен. Башка бир риwayatта келет: алар түз эле бейишке киргенде периштелер сурайт экен: "Силер кайсы амал үчүн кирип атасыңар?" Дегенде, "Биз кыйынчылыктарга сабыр кылгандар, бизге зулумдук кылгандарды кечиргендер" деп жооп берет экен. Ошо сабырдуу адам гана кечире алат экен да. Кечиримдүүлүккө дагы ушундай сооптор бар. Ошондуктан мына ушул нерселер бардыгы адамды бейишке алып бара турган сыпаттар. Жакшы сыпаттар, жакшы кулк мүнөздөр. Мына ошону менен өзүбүздү коозлогонго аракет кылалы.